Ey, tanıған жоқсың ба? Өлет қой. Қандай? Көк, қандай? Тандың классташ? Сен Рысбексің бе? Ой. Сен аның арасында тұра? О? Қандай таныған жоқсың классташ? Таныдым, ит бол өлем, тіште олат кені жүрен төшіп жүрек. Жоқ, мен сені мен тіштемек бөлем ойланайын. Просто... Не, бір жерде театрда іште отасың ба? Жоқ, жұмышта. Жұмыс шында болып қалды. Қақ іште отасың? Кукольный театрда о? Кукольный театр емес. Жұмыс мұна ит бол өле іште отам. Амап. Түмелі жылтырап семіріп кетсің ба? Сап-сар ол. Мен ит бол іште отам. Қақ іште отасың? Классташ, ешкімге айтпа, мақұл? Неге? Ешкімге айтпа. Классташтар болып қалса да шылдыңдап жүрбесін. Ит болып іште отам. Неге? Мұндай бизнесмен, қолында бар, бір байдың иті болып іште отам. Чын, бір жол стройкада іштейтілім да. Анам бір қолыман цемент түшіп кетіп, именно ошол байдың үйі ошоның астында эле ит өлүп калса болот. Ал жаман, жини жаман, андан көрө өзүң барып ит болуп кийинип тур дегенден кийинип турдум. Ошонун колунда иштеп атам. Бирок сен таң калба. Сен о байлардын итинин жеген тамагын экөөбүз жей элекпиз. Койчу? Чын. Эртең менен колбаса, жумуртка берет. Түштө казы, карта, шорпосу менен. Ал эми ужиндечи, ужинде. Тим менен балыктын шорпосу, кийиктин шорпосу көп нерселерди берет. Полный жирный да, кысасы. Ошону баарын кантип жеп атасың? Ой, жебейм. Анын бардыгын мен бир-эки жегенде эле тоюп калам да. Анан калган мешокко сонун кылып, таптаза кылып үйө берем. Сонун кылып мешокторду тизип коем. Кечинде аялым забордун түгүнө келет. Ошондо акырын ашырып берип коем да. Продуктты иштеп атабыз ошентип. Семья багып аткан турбайсың? Семья багып атабыз, тирикчилик ушундай да. Бирок хозяин менин адам экенимди билбейт да. Билип калса атат. Акырын бол, атып салса? Атат. Адамдарды аткандан кийин итти жөнүн атып коет да турабы. Өгүнү колго түшүп калайын деп эдим. Не ол? Өткөн нар жакта, наркы немеде депутаттын ити бар эле да. Майрам күнү хозяиндер, хозяйкалар бүт майрамдап кетип мен үйдө отурсам, ал келбейсиңби, майрамдайбыз деп калды. Депутаттын итичи. Депутаттын ити? Депутаттын ити да. Сен иттер менен иче баштадыңбы? Жок. Ал деле адам. Өкөз майрамдап таң аткыча сонун болуп келатып, бир малда баягы үйгөчү. Таң камал 4-тө мынтип жөрмөнөп келем деп эсимен чыгып калып, мас болуп калдым дейт. Туруп алып, бутылканы кармап алып, ла деп келип алып турмун да, жакшы үйдө хозяйкалар жок. Ал эч нерсе эмес. Кармалган жоксуң да? Кармалбай калдым. Ал эч нерсе эмес, мына хозяйканын неме кошунада депутаттын аялы бар да. Ошол мени көрсө эле тузик, акылдуу, адамга окшош ушул. Деп аябай сылай бергенден эзилип кетип, мяу деп коем бир күнү. Жаба кыйналып. Не деди анан? Байкабай калды бакш. Байкабай калды. Ал эч нерсе эмес. Мен мындай особняк үйлөрдө жашайм да. Сен ошо жерде эшигин алдында эле жүрө бересиңби, үшөбөйсүңбү? Жок, мен үйдүн ичинде хозяйкалар менен жашайм, апай. Түнкү саат 3-те спальняга хабалай деп кирип кете берем. Тузик, дели жата беришет экен. Ал эч нерсе эмес, хозяин жумушка кеткенде бас душка түшөбүз дейт. Мен коюңчу деп берейин деп эле барды. Жаман экен да. Ал эч нерсе эмес, мен особнякта жашайм да. Мондай 3 комната, ысык, муздак суусу менен бүт благоустроение, сонун да кыскасы. Компьютер бүт барды бар, интернеттер менен. Сенби? Ой, тоба кылдым. Адам болуп туруп мен временкада жашайм го? Сенби? Мен? Ит болду андан көрө. Ал эч нерсе эмес. Бир күнү мындай гезит окуп отурсам, хозяиндин мындай кичинекей баласы бар да. Аябай мени жакшы көрөт да бакш. Кирип эле гезит окуп атканымды көрүп калып, "Оппа, Тузик, сен гезит окуйсуңбу?" Деди эле, эмне дешимди билбей, "Жок, сүрөтүн көрүп атам" деп коембу. Жаман болбодубу? Жаман интересно. Ал эмне кармалып калдыңбы анан баласына? Жок, кармалбай калдым, ал кичинекейди, унутуп калды бакш. Аласы дедим, кызык жер, вообще эле. Дагы кандай кызыктуу окуялар бар, Дагы кандай? Окуялар көп. Бир күнү жаман кыйнады да хозяйкачы. Мынтип тырманып атасың, бас душка түшөбүз. Дейт, кой дедим. Жуун өрбөйт берең сонун го? Кайчы, хозяйка. Алар жок деле өзүң жуун аласың бе? Жок, алар жок деле мындай жуунуп алам. Мен да арманым айтып берейинби? Сенде да арман бар.
да кышында билесиң го жумуш жок. Анан подружкаларым үйүнө барам да. Анан кийин бакуштарым барганда берерге тамагын таппай калышат да. Анан кийин вареньясын ачат, салатын ачат, тигинисин ачат, мунусун ачат. Мен багаларды көрүп эле мынтип апам сагындым десем эле, койчу жол алыс, моолар деле салып берейинчи деп анан сумкама салып берет десең. Анан сен деле кичине кайрылышпайсыңбы? Айрылбай эле. Азыр мен түндө майрам кылганбыз, эртең 8 март деп жана депутаттын итине чалып коеюн доско. Алло, досум. Алло. Баш кандай баш? Болды, мен концерттен ала барам, өзүм алып барам. Болды, все. Хозяйны жанында экен. Хозяйн жанында болсо телефон деп кое беребиз да. Хозяйка жанында болуп калды да. Шындай силер сонун эмей жумушта калсыңар, Нормально, бирок адам экенибизди билип калса жаман кылат да. Атып салат, Атып салат. Адам эле болуп иштебейсиңби? Адам эле, сенден бирдеме суранайын дедим эле да. Азырда келип калбасын хозяйынчы. Мен өз особнякта жашайм. Мен эшиктин алдын охрана кайтарат адам. Экөөбүз алмашып калганбыз да. Хозяйкалар мынтип кетип атып охранага, тузикти жакшы караң, курсактар аз калбасын деп кетет. Мен деп коем охрана. Адам да, неме да, охрана да. Анан неме? Мен сенден бирдеме суранайын дедим эле да. Бардык эле жакшы, тамак ашы, бүт жашоо жакшы, бирок бир жаман жери. Мен ордума бир 2 күн туруп бербейсиңби? Мен бала чакага бар элекмин да, вообще бир көрүп, учурашып келет элем да. Неге? Мен ордума эле 2 күн туруп берчи, сурана. Неге? Нон кийөрөчүм да. Ит болуппу? Оода. Койчу. Эмнеге досум? Мен ит болбойм. Жардам берип койчуң. Мен адам болгондон кийин адам болуп өтөм. Ит эчмесе болбойт. Бирок бул жумушту бербей, мен кайра эле өзүм иштешим керек бергиле. Сурана мачка, сурана. Башка бирөөнү эле чакырчы. Койчам, башка эч ким жок болуп атпайбы? Эми сен эч кимге айтпайт деп сага айтып атам, апа. То Тынар доско айтсам вообще жай берет. Ал телевизорго чыгып айтып берет. Ит болуп кетти. Чын эле? Койчу, мен аны. Суран. Койчу. Көчү, мальчика. Рысбек Жантөреев, Анара жеңебиз. Алдыңыздарга чакырайлы ырчоо куудул киноактер Эрнест Бөрбаев алдыңыздарда. Эрнест Бөрбаев. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Апалар, эжелер, карындаштар, бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз.